Qirg'izistonda bo'layotgan ishlarni ko'rib men hayron qolyapman. Tavba qildim. Qamchibek Tashiyev lavozimidan ketgandan keyin ba'zi bir o'sha dumini bosib olgan propagandisi bormi, banditi bormi, o'sha haromxo'r o'g'ri biznesmeni bormi, chiqib olib internetga fitna qilyapti-da. Qamchibek Tashiyevni yomonlab, siz unday qildingiz, siz bunday qildingiz. Bugungi kunda endi Qamchibek Tashiyev yomon bo'ldimi? Ha? Qamchibek Tashiyev nimaga hozir yomon ko'rsatishyapti sizlarga bilasizlarmi, qirg'izistonlik qardoshlarim? Chunki u o'sha o'g'ri, chet eldan dahuya uy olayotgan o'g'rilarni dumini bosdi. Ular o'g'irlay olmay qoldi. Ko'chada men banditman, rektman deganlarini mazasini qo'chirdi. Amaldorlarini ham o'g'ri tomoqlarini qanchasini oborib tiqib qo'ydi. Pullarini qayta obratna vazvirat qildirdi. Qamchibek unday qilgan, pulini o'g'irlagan deysan-ku, agar Qamchibek Tashiyev o'g'irlik qilganda edi, uncha narsa qurilmas edi Qirg'izistonda. Salmastarбы? Men shu yerda da bir suylab ketmesem bo'lmaydi. Suylab o'zim jin bo'lib qolaman mencha. Bugun Qamchibek Tashiyevning soti bo'ldi da. Hem ayrim adamlar, hem sizlargacha Xudoy berdi da. Xudoy ayabay berdi da. Jana bilgeningdele, bilmegeningdele, tantraganingdele, tantravaganingle жазып атасың да. Tashiyev qamalsın. Мындай Ташиевти каматканга мындай далил барбы? Мындай капата деген бар да. Мына жүрөктө эрк бар, дух бар дегендей да. Алды камасын, камагыла деп жазып аткандар. Чык. Мо капатаны мындай кылып туруп видео камераны ачып туруп чык сүйлөп, мына жерде мынаны жедиле. Sonun жаңылык. Siz bilgen жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Анан кийин мынан деп тоноп кеттиле деп анан кийин каяктагы бир адамдардын сөзүнө ишенип алып эле камагыла. Кичине уялбайсыңарбы? Уялбайсыңарбы деп эле айтам. Ошол кишинин кадыры жокпу? Канча деген Кыргызстанга жардам бердиле, салым өттүле. Эмне мынча күйдүрөсүңөр адамды Бириң Казакстанга барып жаманда отурасың. Өлүп эле кылгылачы деген адам жок да. Өлүп эле биз бири-бирибизди сатып жүрүп өлүп кетебиз да, бири-бирибизди көрө албай жүрүп өлүп кетебиз да. Жана бир кыргыз өсөм десе 1000 кыргыз буттан тартат болуп атат да. Жөн эле отургулачы эми сот чечет да. Ак болсо чыгат. Неме болсо өзүнүн жазасын алат. Мен лично ким не десе десин, мен Qamchibek Tashievти колдойм. 5 колдо, 10 колдоп колдоймун. Мен билбейм, ал кишинин мээнетин мен аябай актаймын. Ал киши негизи эле илгертен эле элге жардам берип, эл үчүн күйүп, эл үчүн ушундай жүгүрүп жүргөн киши да. Мен бир нерсесин көрүп алып эле кайра бир аңкылдап камалсын деп сүйлөп чыкпаймын. 200-дүүлүк кылбайм менче. Жөн эле отура бербейсиңерби? Жөн эле бир жанагы өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай эле монтип эле чыгасың. Убагында жакшы иштер өттү эле го. Эмне мынча 200 болуп кетесиңер? Эмне мынча 200-дүсүңөр? Мен жаман күйүп эле кеттим. Алдыгы жазып атканда жаныңарда болсом, башыңарга салат элем да. Айландырып салат элем. Тынч койгулачы, ошо кишини тынч койгулачы. Эмне мынча жүрөгүм ортасыңар? Ошончо жакшы иштер өттү го, хотя ошо кичине жакшы иштер болгон үчүн да мындай кадырлап коёюкчу, ошону жеп албайлыкчы. Ошо кишини дагы эртеге кокусан өлүп калсачы мындай жакшы кишиле. Өлгөндөн кийин мактабай эле койгула. Сураны жалдыгы тирүү көзүндө мактап алайыкчы. Тирүү көзүндө кадырлап сыйлап алайыкчы. Өлөйүн эле деп калыпсыңар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка
majbur болуп турабыз. Акыркы 4-степен деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам, кыргыз элим. Күндөн күнгө солуп бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Bank номер 551 91 95 20 Маратчы деп чыгат. Банк күйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган өлкөсү. Суранам, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы. Суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим, жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дуаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле.